Biz Miste өсімдігінің чаңдаштырылған F1'lerin виолдорго отырғызып аткан учурубуз. Бүгүн 12 февраль 2018 жыл. Бұл жерде мындай уруктарыбыз бар. Ар бирин өзүнчө стратификацияны алганбыз. Кумдун ичинде бир канча убакытта катуу кабыгын жарыш максатында. Булардын ичинде уруктар бар, Мисте уруктары. Анын жанында бул мурдакы жылкы торф жана перлиттин аралашмасы, топурак, ушуну колдонобуз азыр. Бул болсо азыр колдонуп турган виолдорубуз. Ушулардын ичи түбү тешик болот. Тереңдиги 3 см. Радиус болсо 1,5 см примерно. Азыр бирөөнү тийип көрөбүз. Elhac. Torf var mı başka? Бул жерден торф алабыз. Başka var mı? Yeter mi? Торф алабыз. Sen de acat Kuraş. Şunu ушундай отургузабыз дагы. Кадимкидей. Biraz ныктайбыз. Videoları yerde mi yapalım? Şimdi Yerde dolduralım. ben yerde doldurmaktan yanayım. Önce harbi Uruktan bирөөнү алып, Bir de şunu şey yapmamız lazım. Böyle çekmemiz, arasına giremiyoruz. бул уруктарды кумдан чыгарып алабыз. mecbur dolanacağız. Ya Kendine- yapıp dikeceğiz, Bu- götürelim. Diktiğimizi götürelim. Etiketlediğimiz Жапай diktiğimizi уруктар, götürelim. жапай уруктар аябай кичинекей болот. Мисте өсүмдүгүнүн уруктары, булар чаңдаштырганбыз башка сортторду. Болжол менен Hangisi 1 o? см тереңдикте тигебиз. Тигип бир аз бастырып, нымдап сулап коебуз. Кыскача ушундай. Азыр болсо бул Мисте өсүмдүгүнүн F1 уруктарын кечеги жылы чаңдаштырган уруктарын жууп атабыз. Ошол баскыч. Буну атайымында элек идишке салып, суу менен жуйбуз. Сууну куйганда кумдар агып кетет дагы, электен жалаң бизге керектүү болгон уруктар калат. Мына көрүнө баштады. Кээде стратификациядан кийин үрөндөр өнүп да калышы мүмкүн. Аны кол менен кармаганда ойлош керек. Жакшылап жуйбуз. Бул даяр. Бул үрөндү виолго отургузсак болот. Булар биздин жаңы өндүрүп жаткан сорттору десек болот. Бул жерде болсо виолдорго торф менен перлиттин аралашмасын коюп атышат. Башлап коюп, толтуруп, аны болсо бул жака ташып алып келип атабыз. Бул идиштер баары толгу. Буларды эми жакшы бир суулап туруп, жанагы үрөндөрүбүздү койсок болот. Топуракты ушинтип суулап атканбыз башында. Торф жана перлит аралашмасын. Белгилүү бир нумдуулукка келгенден кийин аны жакшы аралаштырабыз. Андан кийин коюп, Ondan sonra yolu şaşırdım. Menekşe köyü топуракты салып атканбыз. Бул жерде болсо мындай стратификацияланган уруктар, бул ошол F1 үрөндөрү. Бул жерде 2 см, 1 см аралыкта чукур казып, анын ичине урукту таштайбыз, көмөбүз акырын. Бир аз бастырабыз, топурак менен жакшы связь болсун деп. Ошентип, бул гибридтерди отургузуп, кийинки жылдан баштап бул сорттордун күчүн көрсөк болот. Кайсынысы жакшы болсо ошолорду тандап алып, сорт кылып өндүрө алабыз. Кыскача ушундай. Бул жер болсо негизи Кулкунай өсүмдүгүн дагы изилдөөчү бир күнөскана азыр учурда. Бул жерде кулкунайлар түшүмгө келген учуру. Бул көзүңүз көрүп турган нерсе ары, бал арысы чаңдаштырыш үчүн, дагы көбүрөөк мөмө алыш үчүн. Бул күнөскана ичиндеги атайын кара пленка менен капталган, себеби таза мөмө алыш үчүн жана топуракта жылуулукту жакшы, күндүн нурун жакшы сиңирип алып, топуракты эртерээк жылытыш үчүн. Үчүнчү максат болсо жапайы ото чөптөрдү чыгарбаш максатында. Бул жерде болсо Кулкунай өсүмдүгү мөмө байлаган үчүн
Көріп тұрғаныңыздардай құлпынайлар уже түшімге келді. Бүгін 12 февраль болысына қарабай Адана шаарына Түркияда ушундай құлпынайларда мөмө байлап турат. Бұл жерде жамгырдуу тропикалык өсүмдүктөр да өсөт.